Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Мен атым Марсель, Табарман өнүгүү борборунун жетекчиси жана ошондой эле негиздөөчүсү. Табарман жөнүндө айта кетсем, бул кыскасы Россияда иштеп аткан мекендештерибиздин ийгилигин жаратууга көмөк көрсөтүүчү уюм. Бүгүн биздин студияда ийгиликтүү мекендешибиз Red Nail School окуу борборунун жетекчиси жана ошондой эле негиздөөчүсү Илкеева Дурдана. Дурдана, кош келиңиз биздин студияга. Саламатсыздар. Кыскасы өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Качан келдиңиз? Москвага качан келдиңиз? Кайсы жактан келдиңиз? Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Дурдана Илкеева, жашым 31-де. Москва шаарына 2007-жылы келгенмин. Окуу мектепти аяктап эле келип, 1 жылда кетем деген бойдон калып калдым. Ошо шаарынан болом. Үй бүлөлүү менен 2 балам бар. Азыркы учурда ушу көпчүлүк мекендештерибиз катары Москва шаарында эмгектенип иштеп жаткан учурубуз. Эми Россияда өткөн күндөрүңүз эмнеден баштадыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Албетте көпчүлүк эле мекендештерибиз катары мен дагы Москвага биринчи келгенде ресторанда пол жууганмын 1 ай. Андан кийин 6 ай магазинде, продуктой магазинде пол жууганмын. Ошентип андан кийин ушул мага кара жумуш, пол жууган, идиш жууган кара жумуш жасаган мага аябай мени ардантчу, мен намысыма тийчү. Мен эмне үчүн мен идиш эле жууганга, пол эле жууганга жарап жатам. Менин апам менин кичинемден ушинтип мен кызмет койгондо пол жуат деп чоңойтконбу деген ушундай намыс мени жечү дайчы менчи. Анан ошентип жүрүп мен тил билчү эмесмин, такыр орус тилин билчү эмесмин. Андан кийин акыры 7-8 айдын ичинде орус тилин бир аз болсо да жакшы түшүнүп калдым. Анан ресторанга тамак жасоого ашпозчу болуп киргенмин. Ошол ресторанда 6 жыл бою эмгектендим. Ошол андан кийин ал жумуш дагы бара-бара өз актуалдуулугун жоготту мен үчүн. Себеби мен ал жерде ушунчалык берилип жакшы көрүп иштечүмүн. Мындай айтканда баалабады да мени. Мындай айтканда мен бааланбай калдым, өзүмдү бааланбай калган сыяктуу сезип, андан кийин мындай айтканда алмаштырууга чечтим, кесибимди алмаштырсам деп. Анан ошол сулуулук жаатына маникюр жасоого эч кандай тажрыйбам жок эле, туура эле көчөдөн эле бир салонго кирип калдым. Анан сурадым кандай деп. Анда уже bundan 8 жыл мурун болчу. Курска окуңуз деди, курска окуп келип иштеп калдым, Кудайга шүгүр. Анан мага жагып калды ушул жаат. Азыр иштеп жүрөм. Ошол иштегенден баштап канча акча в среднем табат элеңиз? Башындабы? Башында. Башында албетте тажрыйбасыз адамга кыйын. Тажрыйбасыз адамды биринчиден өзү мындай айтканда кемсинтүү, менин опытым жок деген коркуу сезимдери жеп коет да. Ошондуктан мен айтат элем, коркуу сезимин мындай айтканда болот албетте. Аны четке сүрүп туруп, ишенип алдына карай умтула бериш керек экен деп ойлодум да. Ошол маалда мен күнүнө 1000-1500 тапчумун 7-8 жыл мурун. Азыр Кудайга шүгүр, албетте заман өнүгүп атат. Мындай айтканда тажрыйбаң көбөйгөн сайын сенин кадрларың көбөйөт, техникалар мындай айтканда жаңыланып атат. Ошондуктан иштөө техникаларыбыз жаңыланып, айлыгыбыз Кудайга шүгүр азыр. Жакшы, жакшы. Мына азыркы күндө бизде Россияда, өзгөчө Москвада миңдеген мекендештерибиз, особенно аял кишилер пол жууп жүрүшөт. Жанагы посудомойчу болуп иштеп жүрөт. Айма энди ден соолугуна зыян эттирип, аларга кандай айтканда кеңеш берет элеңиз? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Менин дагы жүрөгүмдөгү эң чоң көйгөйүм ушул да. Себеби биздин кыргыз аялдары
бул Кыргызстандын келечегин жаратуучу энелер да, мындай айткандачы, биздин энелерибиз ден соолугу жакшы болбосо, каяктан биздин мекенибиздин келечеги, Кыргызстаныбыздын келечеги жакшы болмок. Ошондуктан мен айтат элем, мурда албетте билбеген заманында айтканда өнүгүү бир аз да болсо алсыз болгон. Азыр аябай заман өнүктү, техника өнүктү, интернет булактары өнүктү. Ошондуктан азыр мүмкүнчүлүк аябай чоң, көп. Биздин аялдарыбыз, мен айтат элем, пол жууп, идиш жууп, мындан сырткары дагы көптөгөн оор жумуштарды алып карагандан баш тартып, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды жеңилдеткенге, өзүңүздөрдүн балдарыңыздар менен көбүрөөк убакыт бөлгөнгө аракет кылып, ушундай көпчүлүгү азыр сулуулук сферасы аябай өнүккөн жана талаптагы аябай күч. Ушул жаатка чакырат элем. Албетте кызыгуу болуш керек биринчи кезекте. Кызыгууңуз болгон болсо, коркпостон, коркууну жеңип, көрүңүз, иштеп, окуп көрүңүз. Мен ушул кыргыз кыз келиндерине кеңешим ушул. Эч качан коркпоңуздар, алдына кадам таштаңыздар. Биз, мисалы үчүн, биздин ушул Red Nail School студиясы окуу борбору аялдарга жөн эле окутуп калбастан, андан ары кантип кардар таап, жумушун алып кетүүнү дагы биз толук айтабыз, көрсөтөбүз. Себеби, мисалы үчүн, ар бир аял балдары бар, мисалы үчүн, үй бүлөлүү болсо жолдошуна көңүл бөлүш керек, балдарына көңүл бөлүш керек. 12 саат, 14 саат кара жумуш кылып жүрсө, мындай айтканда, ден соолугу да жоголот, балдары да кароосуз калат. Ошондуктан биздин Red Nail School борборундан чыккан аялдарга 2-3 сааттын ичинде эле кантип жакшынакай ушул 12 саат иштеген акчаны 2-3 сааттын ичинде табып коюунун жолдорун үйрөтөбүз. Окуу үчүн канча акча каражат керек? Окуу үчүн азыркы кырдаалга жараша биз мындай айтканда эмеге барып, абалды түшүнүп, 10 күн окутабыз. 10 күндүн ичинде 10 күн жалаң гана практика болот. Эч кандай мындай деп койду эле баягы. Жалаң практика болот. 10 күн катарыга ар түрдүү маникюрдун 10 түрүн үйрөнүп, толук кандуу мастер болуп чыкканга, дагы биз кызыктарбыз да, бизден чыккан окуучу сөзсүз түрдө толук кандуу мастер болуп чыгыш керек жана эртеси күнү эле өзүнүн кардарын табып иштей алыш керек. Ошол мастер, азыркы күндө мастер, жакшы мастер, тажрыйбасы бар мастер канча акча тапса болот бир күндө? Тажрыйбасы бар мастер бир күндө 5000 акча тапса болот. Минимум 5000, э? Минимум эмес, орто эсеп менен 5000. 5000. Ооба, 2000ден жогору. Ошондо 20 күн иштесе 100 күн экен. 100 миң рубль. Бул мастердин, ар бир адамдын өзүнүн шыктуулугуна, кызыктарлыгына, аракетине жараша да. Мисалы үчүн, билген эле мастер бир эле кардарды бир күндө тейлеп коюп, 1000 же 1500 рубль алып коюп, болду, мага жетет десе, анда кала берет. Эгер мен дагы иштейм деп 2-3 кардар алып, аны мисалы үчүн ар бир ишти кылганда маралына жеткирип кылса, болушунча кардары көбөйүп, иши жакшы жүрө берет да. Мисалы үчүн бир мастер кардарыңызга кылсаңыз, ал эртеси күнү сизди мактап, досуна айтат, таанышына айтат, ушинтип отуруп кардар көбөйүп, мындай айтканда, сонун эле акча иштеп алса болот. Именно сиз жанагы сулуулук адис катары өзүңүз жеке канча акча табасыз бир күн, бир айда, мисалы, бир ай, в среднем? Мен күнүнө айта алам, күнүнө иштеп. Мен азыр мисалы үчүн, мен мурдагыдай 12 саат, 14 саат салондо отуруп, эртеден кечке иштебеймин. Мен 2 же 3 саатта бир кардарымды 2 саат, ашып барса 2 саатта тейлей алам. Андан мен жок дегенде 1000 рубль алам. Кандай ишти аткарганыңа жараша, кандай услуганы аткарганыңа жараша. Эгер сен жөн эле гигиенический маникюр же педикюр кылып койсоң, ал 500дөн 1000ге чейин. Эгер сен боёп, шылак, наращивание деген баягы өстүрүү, ошолорду кылсаң 2000-2500ге чейин 2 сааттын ичинде таап койсоң болот. Ошондуктан мен, мисалы үчүн, бир эле клиентке барсам, 1500-2000 жөн эле таба алам. Эгер 2 клиентке барсам, уже 3000-4000 болуп ушинтип кетет. Канча күн окуш керек? 10 күн окуйбуз. 10 күн окуйбуз, 10 000 рубль.
азыр ушул карантин убагы болуп кырда болуп калганына жараша биз баабызды аябай биздин максат эле болушунча көп аял затын кыз келиндерди окутуп батыраак ушул ишин кардарын таап акчасын колуна кармап сүйүнүп калса деген ушул максат болуп калды да. Мисалы 10 күн окуп бүткөндөн кийин кыздарыбыз алардын тажрыйбасы жок. Эмнеден башташ керек? Ошол боюнча бир сунуш айтып кетсеңиз. Ооба, жакшы суроо. Биз именно ошол окуу курсун аяктагандан кийин эле кантип кардарды табаш керек экендигин мобильный интернет булактар аркылуу, приложениялар аркылуу кантип кадар тапса болот экендигин биз кеңири курста айтып беребиз. Жана мен өзүм ошентип иштейм. Мен өзүм үйдө отуруп алып эле приложение аркылуу клиенттерди кадрларды табамын, сүйлөшөсүң, жазышасың, барасың, жасайсың, болду, ошол эле. Кыйынчылыгы. Кыргыздар үчүнбү, жок, орустарда барбы? Жанагы эми орус жарандарда барбы? Мындай кыскача айтканда местный адам, жанагы москвичтер, окугандар дейсизби? Жок, именно услуга жасагандар. Албетте, көбүнчө ошол орус жарандары кылдырат услугаларды, ооба. Эгерде орус тилин жакшы билбесе, так билбесе кандай? Орус тилин жакшы билбесе, билиш керек. Билиш керек. Билиш керек, ооба. Хотя бы мындай. Эгер билбесе, анда кыргыздарга жасап туруш керек да башында. Орусчаны билбегендерге кандай сунуш бере аласыз? Орусчаны билбегендерге сунушум, эгер ушул мен Россия жергесине келгенден кийин албетте орус тилин үйрөнүүгө мындай айтканда аракет кылыш керек да. Ооба, аракет кылыш керек. Ооба, практика кылып сүйлөп, мындай айтканда өзүнүн тааныштарынан дайыма мага орусча сүйлөгүлө, мен менен орусча сүйлөшкүлө деп өзүн өзү контролдоп ошого аракет кылса, анан көбүрөөк акча таба алат да. Эгер кыргыз тилинде жалаң эле кыргыз тилинде сүйлөп калам десе, демек жалаң кыргыздарга гана услугасын кылыш керек болот. Биздин кыргыз жарандары өздөрү бул жака иштеген келген үчүн мындай кымбат услугаларды бардыгы эле өзүнө каалай албайт. Келечектеги пландарыңыз кандай? Келечекте мен буюрса аябай пландарым көп. Бир эле бул окуу курсу эмес, мен кыргыз тилин көтөрүүнү дагы аябай, мен патриоткамын, Кыргызстандын мекенчимин аябай. Москвага келгениме 13 жыл болгонуна карабай, мен паспортум кыргызстандыкы бойдон калган. Мен Кыргызстанымдын кыргыз жарандарымды келечекте Кыргызстанга бардыгын алып кетким келет. Мен кыргыздарым Кыргызстанда өнүгүшүн каалайм. Баракалла. Ооба, менин максатым ошол. Жакшы. Бирден болсок дагы бири-бирибизди тартып олтуруп, мындай айтканда, көлдө эле бир тамчыдан куралат да. Биз Кыргызстан болгону 6 миллион калкпыз. Мындай айтканда, мен келечегимди, мен кыргызымдын келечегин Кыргызстанда көрөм. Мен Кыргызстанды кыргыз деп дүйнөгө кыргыз калкы кылып белгилегим келет да. То есть планда буюрса жакын арада Кыргызстанга барып, ошол жерде эмгектенип бизнести курасыз. Ооба. Бул жактагы жарандарыбызды дагы ошол азыр карап көрсөк, кыргыз аялдары көпчүлүгү балдарын таштап, албетте бул чет жерде акчасы гана болбосо, аба Кыргызстаныбыздын даже керек болсо абасы дагы бизге дем берет, күч берет. Ошондуктан мен өзүмдүн мен тажрыйбамдан келип чыгып, мекенде иштегенге, өзүбүздүн мекенибизде, ата-энебиздин, балдарыбыздын жанында иштеп, ошол жерде акча таап, ошол жерде жыргап жашаганга эмне жетсин деген ошондой тыянакка келдим да. Жакшы. Мына азыркы бизди көрүп аткан мекендештерибиз балким арасында мындай өзүн жоготкон, өзүн издеп аткан, анан сиз айтып кеткендей, жанагы күнүнө там 300-500 рубль пол жугуп таап жүргөн, өзүн издеп аткан, аларга мындай бир 2-3 сунуш берип кетсеңиз да, алардын мындай өнүгүү максат менен кандай бир өзүңүздүн мындай жеке сунушуңузду берип кетсеңиз азыр. Ооба, албетте туура айтасыз. Азыр кырдаалга жараша бардыгы эле көпчүлүк инсандар өзүн жоготуп коюшту, жумуштарын жоготушту. Демек акча жок, акча болбосо үй бүлөдө уруш болот, мындай айтканда жок дегенде келишпестиктер байма-бай болуп турат да. Ошодон келип чыгып мен айтат элем, эч качан адам болуп жаткан кырдаалга көз каранды болбош керек да. Адам өзүнүн ички гармониясын сактоо керек да.
качан гана биздин материалдык байлыгыбыз, биздин эгер ичибизден биз жашоого ыраазы болуп, биз жашообузга мындай жөнөкөй нерселерден кубаныч, ырахат ала албасак, биз акчабыз көп же аздыгы бизге эч кандай ырахат алып келбейт, гармония алып келбейт деп элем да. Ошондуктан акчаны биринчи орунга койбош керек. Биринчи орунга адам өзүнүн баалуулугун коюш керек. Баалуулук дегенде мен адам үчүн эң ыйык болгон жана адамга керектүү болгон нерселер. Мисалы үчүн биз мусулман жарандары Россия жергесинде жүргөндө бизге чочко этин жөө тыюу салынган, бул биздин баалуулугубуз. Мисалы үчүн биз Россия жергесинде жүрүп, чочко этин жесем болобу же болбойбу деген суроого албетте менин ар бир адамдын баалуулугу боюнча жебеш керек да, мындай айтканда. Ошол баалуулук. Сен аны жебесең ача калбайсың, ачкан өлүп калбайсың. Ошондой сыяктуу мындай баалуулуктар көп түргө бөлүнөт. Энелер үчүн баласын биринчи орунда баалуу, көпчүлүк жарандар үчүн мекени биринчи орунда баалуу. Ушундай баалуулуктарыбызды биз жоготпошубуз керек. Кай жерде жүрбөйлү, ошол баалуулуктарды жоготпосок, биз жашоодо эч качан өзүбүздү жоготпойбуз. Ошол. Жакшы, жакшы. Рахмат Дурдана биздин студияга келгениңер үчүн. Рахмат, сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле биздин көрүүчүлөр мына ушул видеонун түгүндө Дурданын жеке жана социалдык тармактарда аккаунттарды жазып чыгабыз. Сөзсүз кошулгула, биздин Табарманга дагы подписка кылып, лайктарды басып тургула, комментарий жазгыла, кандай бир каалоо тилектер болсо дагы жазып тургула. Чоң рахмат, мекендештер. Биз дайыма сиздер мененбиз. Рахмат.